Эне тилибиздин өлкөбүздө ойдогудай бааланбай, баркталбай жатканы жыл сайын сентябрдын соңунда, башкача айтканда тил майрамына карата өзгөчө көңүл бурулуп, баардык кемчиликтерибиз бүтүндөй массалык маалымат каражаттарында баса белгиленип, деги эле эне тилине күйбөгөн адам жок болот. Ошентип эне тилибиздин турмушубузда толук кандуу колдонулбай жатканын ушулай да айтып деп өтөбүз. Бирок жыл сайын тилибиздин абалы баягы эле бойдон калууда. Мунун эң башкы маселеси бул элдин аң сезимине байланыштуу. Элдин атуулдук мекенчилик позициясына байланыштуу. Эгерде эл муну колго албаса, бул элдин байлыгы. Эл өзү көтөрүп колго албаса, бул маселенин интенсивдүү алдыга жылып кетиши кыйын. Себеби сиз абдан туура белгилеп атасыз. 23 сентябрь баарыбыз айтабыз, анан унутуп карагандай болуп каласыз. Жок, бул биздин күнүмдүк ишибиз болуш керек. Ар бир үй бүлөнүн иши болуш керек. Эне тилдин тагдыры үй бүлөдө чечилет. Эне мектебинде чечилет. Бала бакчада чечилет. Билим берүү тармагында чечилет. Коомчулукта чечилет. Ошондуктан бул ар бирибиз бул тил комиссиясын иштеп түртө салбай, баарыбыз тикебизден тик туруп чек арачыда иштешибиз керек. Ошондо гана ийгиликтерге жетишебиз. Ар бирибиз үлгү көрсөтүбүз керек. Ар бирибиз таазим этишибиз керек. Ар бирибиз мамлекеттик тилдин ыйгарымчыл өкүлү болушубуз керек. Мына жашыра турган эчтеке жок. Өлкөбүздүн президенти Жээнбеков расмий да, расмий эмес да жолугушууларды мамлекеттик өткөрүп атат. Ал кадимкидей үлгү көрсөтүп атат. Өзүнүн иши менен, мамилеси менен. Ошол сыяктуу ар бирибиз мектепте болобу, үйдө болобу, көчөдө болобу, унаада болобу, кайсы жактайда болобу үлгү көрсөтүшүбүз керек. Ошондой эл тилди көтөрөт. Ошондо тил элди көтөрөт. Бул улуттун иденттүүлүгүн аныктаган эң башкы белги. Эгерде муну биз колдон чыгарсак, муну табият жараткан. Табияттын мыйзамдарына башайт бул. Эне тилибиздин өлкөдө канчалык баасы, орду бар экенин ар бир кыргызстандык үйдөн чыгып эле байкайт. Анткени көзгө урунган көчөдөгү көрүнөк жарнактар дээрлик кимиси кайсы тилде кааласа, ошол тилде жазылган. Учурда бул маселени тартипке салууга мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тиешелүү чаралар көрүүлөрүн белгилөөдө. Бул боюнча Бишкек шаарынын мэриясы менен абдан тыгыз иштешип атабыз. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттар тобу законго өзгөртүү киргизишти. Мына Кудай буйрса жайында өзгөртүү кирген, президент өзү кол койду. Эми айыл өкмөтүнүн башчысы дагы, рай аким дагы, мэр дагы булар салык салууга мүмкүндүк берилди. Айып пул төлөтүүгө. Жеке чарамдарга 1000 сом, юридикалык жактарга 10 000 сомдон айып салууга мүмкүндүк берилди. Эми ошону ишке ашырышыбыз керек. Өз өлкөбүздө эне тилибизге толук кандуу кам көрүлбөй жатканда, ата-энелери чейрек кылым чет өлкөдө жашаган мигранттардын балдары эне тилин билишеби, эне тилинде сүйлөшөбү? Бул суроо учурда мекендештерибиздин тынчын алган эң орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Бул маселени колго алуу максатында учурда Иркутскте жашаган мигрант айымдардын башын бириктирген мээримдүү энелер коому кезектеги чай үстүндөгү жыйынында өз ара ой бөлүшүп, айрым сунуштарын айтышты. Биз балдарыбыздын келечекте эле негизи эле кыргыздын тилин жоготуп баратабыз. Ошол көйгөйлүү маселе, кыргыз маданиятын жоготуп баратабыз. Баягы демелер айтмакчы, мына биздин ошол жерде көрүп билип турган бурят туугандарга кошулуп, биз орусташып баратабыз да. Эртеңки күндөгү орусташып кеттүү коркунучу турат алдыбызда. Себеби көпчүлүк балдарыбыз ошол жерде төрөлүп, ошол жерде чоңоюп, анан ушул жерде эртеден кечке чейин садикте, ата-энелер жумушта, андан келип садиктен чоңойгондон кийин эле мектепте, эртеден кечке мектепте, айлана чөйрөнүн баардыгы орусча болуп, эми Россияда жашап аткандан кийин орусча болуп, ошентип барган үчүн балдарыбыз только орусча калыптанып, орусча тарбияланып, анан кандайдыр бир кыргызча сүйлөгөн балдар жок. Эң глобалдуу эле эң көйгөйлүү маселе бар. Эми ушул жерде биздин бала чакабыз калып, ушул элге сиңишип, ошол бойдон жок болуп кетет деген гана бир кат коркунучтуу маселебиз бар. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өлкөдө 2014-2020 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн улуттук программасына ылайык жана Кыргыз Республикасынын элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо концепциясынын негизинде жыл сайын бир катар китептерди жарыкка чыгарып,
кыргыз тилинин кампасын мазмундуу китептери менен толукталуусуна шарт түзүп келет. Мындай китептер республикабыздын аймагына гана таркатылбастан, мамлекеттик тилди коомдук турмуштун бардык чөйлөрүндө толук жана кенен колдонууга, өлкөдөн сырткары окуп иштеп жүргөн мекендештерибизге эне тилин окутуп үйрөтүүгө, балдарынын эне тилинде билим алуусуна шарт түзүүгө, бирдиктүү тил саясатын колдонууга жетишүү максатында замандаш руханият ассоциациялары, эл аралык коомдук фонддор менен элчиликтер аркылуу ар кыл тематикадагы китептер берилип, түрдүү көмөктөр көрсөтүлүүдө. Жалпысынан чет элдик мигранттарга бүгүнкү күнгө чейин 2000ден ашуун китептер тартууланган. Республикалык экономикалык кырдаалдарга байланыштуу ички миграция, сырткы миграция жүрүп атат. Бул коомдун өнүгүшүнүн табигый процесси. Адам баласынын тарыхында мындай окуялар үзгүлтүксүз жана тынымсыз жүрүп турат. Бирок биз мүмкүн болушунча Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия чет элдиктер менен байланышып иштөөгө аракеттер жасап атабыз. Негизинен биз замандаш партиясы аркылуу мигранттарга көптөгөн окуу куралдарын жана көркөм адабияттарды жөнөттүк. Мындан тышкары ал жердеги биздин жарандарыбыздын балдарынын окуусу үчүн көптөгөн видео сабактардын үлгүлөрүн дагы жибердик. Мындан тышкары Роза Отунбаева атындагы кор менен дагы иштешип, 400дөн ашык окуу куралдарын, көркөм адабияттарды бул жерде келгенде булардын курултайында тараттык, белекке бердик. Мындан тышкары өзүңүз жакшы билесиз, биздин кыргыз тил коому бар. Анын жетекчиси Райымжан Курбанов Россиянын бир нече чөркөмдөрүндө болуп келди. Ошол баруу мезгилинде биз ал аркылуу бир нече китептерди кыргыз диаспораларынын борборлоруна жеткирүүгө жетиштик. Мындан тышкары албетте бөтөн жерде жүргөн мекенчил жаштар абдан көп. Алардын айрымдарын ошо өзүбүздүн ардак грамотабыз менен, төшбелгилер менен сыйлоого жетиштик. Максат ошол жерде иштеп жаткан жарандарыбыздын балдарынын өзлөрүнүн эне тилине болгон мамилесин субутпоо, өзлөрүнүн эне тилине болгон сүйүүсүн өркүндөтүүгө мүмкүндүк берүү, өзүнүн эне тилинде китеп окуганга, сабактын үлгүлөрүн пайдаланганга мүмкүндүк түзөтүүгө аракет кылып келатабыз. Мекендештерибизге таркатылган китептердин катарында кыргыз тилинин сөздүктөрү, өлкөнүн негизги китеби болуп саналган тармактык маалыматтар камтылган 9 томдуу улуттук энциклопедия, интерактивдик 45, мультимедиалык окуу куралдары, адабий китептер бар. Мындай баалуу китептер өзгөчө мигрант ата-энелерди кубантууда. Ага кошумча мигранттар бүгүнкү күндөн кечикпей англис, араб, корей, кытай өңдүү чет тилдерин окуткан сыяктуу эле эне тилин окутуу курстарын уюштуруу зарыл дейт Иркутскдеги мээримдүү энелер коомунун төрайымы Ырысбүй Каратаева. Кээ бирлерде карасак, ушул кыргызча сүйлөй албай айылга баргандарда бир нерселерди сүйлөп, кыргыз тилинин ордун жоготуу болуп баратат да. Ошонун негизинде кандай ушул кыргыз тил адабиятынын балдарыбызды берип атабыз биз. Кытай тилине, англис тилине, корей тилин үйрөнгөнгө, тил билсин, үйрөсүн деп частный жанагындай курстарга жөнөтүп атабыз, акчаларыбызды төлөп. Ошол эле сыяктуу кылып биз частный кылып эле курстарды ачып эле ар түрдүү турмуштук көйгөйлөрдү чечүүдө, балдардан өз эне тилин унутпай, улуттук баалуу салт санааларыбызды билүүсү үчүн энелердин башын бириктирген мээримдүү энелер коомунун жумуштан кийинки чогулушуна катышкан айымдар мигранттардын мекенчил сезимин козгогон иш-чараларды чогуу колго алуу милдетибиз деп билишет. Андан сырткары чет өлкөдө туулуп, өсүп келе жаткан келечек муундарды жана айрым чейинден чыккан даштарды тарбиялоодо энелердин ролу өзгөчө деп эсептешип, болочок иш пландары боюнча ойлорун ортого салып, кыргыз элинин аброюна шек келтирбей, балдарыбыз эне тилин билишсе дегенде айрыкча энелердин түн уйкусу умаштай ачылат. 15 жылдан бери ушу Иркутск областында жашап атабыз, жаштардын жакшылык жактарын да көрүп атабыз, жаман жүрүп калган кыздарды да көрүп атабыз. Ушул кыздарыбыз эми өзүбүздү тыя турган мезгилде эле келип калдыбы дейм. Улууну урматтап, кичини сыйлап, ушундай жакшы ушул салт санабыз менен жакшынакай макал лакаттар менен жакшы тарбияласак деген ойдобуз. Жерлердеги мекендештерибизден кабар алганыбызда, алардын турмушун ар тараптуу чагылдыруу, Кыргызстан менен мигранттар жашап иштеген өлкөнүн ортосундагы мыкты байланыш көпүрөсү болот деген кубанычтарын да жашырышкан жок.